жүгіріп келіп бұлардан хабар алып кетем. Ошентип бакан балдарым ошентип мага душман болду. Жалал Абад шаарына караштуу Тайгараев аймагынын 71 жаштагы тургуну Бурул Бекташева буга чейин балдарынан кордук көрүп өз үйүндө өгөйлөнгөнүн билдирген. Акыры сотко кайрылып, балдарынан үйүн өзүнө өткөрүп алууга аргасыз болгон. Ошурда ал мамлекет берчү пенсия менен ошол үйүндө күн кечирүүдө. Бирок жашы улгайып, алган пенсиясы да аз болгондуктан балдарынан алимент өндүрүү боюнча шаардык прокуратурага арыз жазган. Үй бүлө кодексинин 92 беренеси негизинде так көрсөтүлгөн. Бойго жеткен балдар ата-энесине жардам берүүгө, кам көргөнгө милдеттүү деп көрсөтүлгөн. Ал эми алимент өндүрүү жагы сот тарабынан өндүрүлөт деп көрсөткөндүктөн биз ошол 71 жаштагы кембирдин кызыкчылыгын, анын укугун коргоп, биз сотко доо арыз менен кайрылып атабыз. Бойго жеткен балдарынан 4 баласы бар экен, 4 балдарынан алимент өндүрүү боюнча. Эми Бекташеванын доо арызын Жалал шаардык соты 2-апрелде карайт. Ага чейин социалдык коргоо кызматкерлери Бурул эненин абалынан кабар алып, зарыл болгон жардамдарын берип турмакчы. Мисалы үчүн үй шартында дары-дармен алып келип берүү, эже бүгүнкү күнү өзү басып, өзү туруп жүргөн үчүн андай деле талап кылынган жок. Биз социалдык жактан кандай жардам керек болсо, документ кылуу, мисалы үчүн документ иштерине жардам бериш мүмкүн. Атайын бир социалдык кызматкерди бекитип бергенбиз. Бүгүнкү күндө ошол эже күндө кабар алып, кандайдыр бир терс көрүнүштөр болбой атабы, бизге ушундай маалыматтарды топтоп келип берүүдө да. Ал эми Бурул Бекташеванын балдарынын бирине байланышканыбызда алимент туурасында кабары жок экенин билдирди. Бирок жагдай боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Алар буга чейин айылдагы мешитте жыйын өткөрүп, аксакалдар менен туугандары эне балдарды элдештирүүгө аракет жасашкан. Анткени менен андан эч кандай майнап чыккан эмес. Bana uyak bol, termine olunca menüyle de sağlığa bile bol. Ne kadar? Koyalım, kurulan da gibi. Çok kötüyüm ben yetmiyor. Özünüz yetmiyoruz ama. Özüm yetmiyor. Geçirip çıkaracak mı oğlan? Geçirip koyun. Ne yaptırdı? Koyacağım. Barvat çıktırma, barvat çıktırma mı oğlan? Barvat çıktırma. Koca da durdun mu? Barvat çıktırma, hey, koy, geçirip koy, burul. Anday deve. Адатта эки ажырым жолго түшүп, балдарын энесине таштап кеткен ата алимент төлөгөн учурлар көп эле катталат. Ал эми жашы улгайган ата-энесин кароосуз таштаган үчүн балдары алимент төлөгөн учур Жалал Абад облусунда жакынкы жылдары бир да жолу катталган эмес. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.